Бирок баягы биз жогоруда айткандай адамдын алдыга койгон үмүтү ушундай бир чексиз. Бул адам дайыма ушул дүйнөдө дагы бир миллион жыл жашагандай ушундай бир жашоо кечирет. Мисалы айтып атабыз, мынакей жаназа болду. Жаназага майыт турат. Ошол жаназаны биз окуп атабыз. Сурасаң, жаш бала мисалы. Ошол майыт жаш бала. Бирок ошол жаназада турган адамдар 70-80ге чыккан чал болсо дагы бирок ал адамга бул нерсе эч кандай таасирин бербейт. Ал даже ойлонуп да койгон жок. Өлүптүр. Бирок жаназаны окуп атат. Бул жаш болгон адамга 70-80ге чыккан адам жаназаны окуп атат. Бирок бул адамдын жүрөгү эч нерсени сезген жок. Мындай сезгенип да койгон жок. Эмне себептен? Бул деген адамдын табиятындагы Аллах субханаху ва таала Куранда айткандай, залумун жахул деп, мына ушул надан жана ушундай бир зулумга жол койгон ушундай бир маклук. Ошондой. Бул адам дүнүйөсү, жашоосу ошо пенсионный возрастка жетет. Туугандар мындай да, баягы ибадат башталып, намаз, ушул нерсе болсо бизде ушундай бир обычай бар да, мына пенсияга чыгып алайын, пенсияга чыккандан кийин анан берилип туруп анан ушул нерсени жасайм. Бирок сен ошол жаштык возрастыңды, сен ошо күчкө толуп турган ошондой жаштык кезиңди кыямат күндө сенден Аллах сурайт ошону. Бирок ошондо эмне деп жооп бересиң сен? Мисалы мынакей бүгүн ажылык ибадатын көрүп атабыз туугандар. Ажылык ибадатындагы адамдар ушундай деп ойлойт да, бул самый баягы последний адамдын бул дүйнөдөгү мусулманчылык парздарынын бири боло турган болсо, эң акыркы стадиядагы парзы деп билет. Эмне себептен? Эмнеге дегенде бул эми ажыга барса, бул адам ажылысы ибадаты кабыл болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ушул ажыдан кимде ким ошо лам ярфус ва лам яфсук раджа мин хаджихи ка яуми валадатху умму. Бул адам ошол жакта күнөө ишке кол урбаза, жакшы ибадатын аткарып келген болсо, бул ажылыктан келгенде энеден төрөлгөн абалда кайтып келет деп атат. Мына ошол нерсени биз эңсеп атабыз көпчүлүк. Пока азыр шанс бар да күнөөнү жасап тура берейин, анан кийин биротоло мындай кийинчерээк анан барганда күнөөдөн тазаланып келип анан кийин ошондой деп, мына ушул адамдын алдына коюлган мына ушондой үмүтү ушундай улуу. Үмүт улуу. Ошо жаназада турган 70ге, 80ге чыккан адам эгерде ошол жаш маркумдун денесине жаназа окуп дуа кылып аткан болсо, ошол адам ойлонуп деле койгон жок, бул өлүм мага да келиши мүмкүн эле бул деген нерсе жок. Ошон үчүн мына кабырстанга барганда көп көргөн нерсем, адамдар кабырда жүрсө дагы ушул жерде дагы ушу баягы дүйнөнүн проблемалары, өзүнүн иши дагы эле ушу каякта темасы вообще ошондой темалар менен сүйлөшүп отуруп ушинтип кайтып келет. Бир барды, узатты, бир ошо кабырдан болгон бир өзүбүзгө бир пайдам деле алганыбыз жок туугандар.